Украинанын ортосунда аскер аракеттер болуп атат, согуш болуп атат ачык айтканда. Бүгүнкү күнгө чейин ал Россия биздин союзниктин ички иштери болчу эле. Биз нейтральный позициясы ээлеп турганбыз, негизи туура деп эсептеп атам. Бирок акыркы август айынан баштап 15 областка бомба таштап ракета учуп баратат. Мен ойлогонум, коркконум, өкүнгөнүм, ошол жерде бизде 1 миллионго жакын калкыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз эмгектенип атат. Экинчиден биз ОДКБ уюм боюнча союзникпиз. Мен сизге төрага катары баягы коопсуздук кеңештин мүчөсү катары кайрылат элем, ушул маселе боюнча терең изилдеп туруп керектүү чечимдерге биз барышыбыз керек, колдошубуз керек. Болбосо мына жакында Улуттук банк Россия банктар менен иштебегиле деген бир маалымат чыгып калды. Бул кандай деген сөз? Бул биз Россияга каршы кылган аракетибиз эсептелип атат да.